ушул Евразиялык экономикалык бирлигинин алдында соттор бар да. Сиз ошол жерге өзгөртүү кылып алып келип атасыз. Ошол жерде биздин да мамлекеттен мындай представитель катары биздин да диндаш айланып кеткен соттор жөнүндө болуп атат да. Ошолордун религиясын көтөрүү маселеси боюнча каралып атабы бул мыйзам? Ошондой болуп атабы. Анда менден болсо мындай да, биз азыр бул мындай статус катары Конституциялык сот менен жогорку соттун религиясын бергенге сунуштап жатасыздар да. Микрофонго жооп берсеңиз. Курматтуу Дастан Арысбекович, башты ийкеген макулдукту билдирет. Андыктан стенограмма үчүн да айтып коеюн. Ошондой. Анда бул сиз жакшы билген Конституцияда мен көрө албай атам да, ушул Евразиялык экономикалык бирликтин алдындагы соттордун статусу боюнча мен Конституцияда көрө албай атам да, бирок биз алардын статусу боюнча Конституциядагы жогорку соттун жана Конституциялык соттун полномочиясына теңегендей кылып азыр бул мыйзам болуп атат да. Бул карама каршы келип калбайбы Элдер мырза? Конституция эгерде жаныңызда болсо, мен көрүп турам, бар экен 6 берене 3 частьты ачып көрсөңүз, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жалпы таанылган эл аралык келишимдер ратификациядан өткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын укук тутумунун курамдык бөлүгү болуп саналат. Бул деген биз кайсы гана эл аралык келишимде ратификациядан өткөргөн соң биз милдеттенме алабыз. Ошол жерде жазылган принциптерди сактайбыз деп. Тагыраак айтканда 6 беренени окуп койсоңуз. Часть 3. Мен окуп берейинби? Эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана ченемдери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын укук тутумунун курамдык бөлүгү болуп саналат. Мен буга кошулам толук. Мен эмени азыр 1 минут. Мы являемся полноправными участниками Евразийского экономического союза. Биз аны ратификациядан өткөздүк. Макулсузбу? Макулмун, ага каршылыгым жок. Демек, ошол жерде турган милдеттенмелерди биз аткарышыбыз керек. Макулсузбу? Макулмун. Макулсуз. Маселе ошол. Жок, маселе мындай болуп атат да, биз статусун берип атпайбыкпы? Жогорку сот менен Конституциялык соттун статусун берип атабыз да буларга. Евразиялык экономика алдында соттордун статусун көтөрүп берип атабыз. Бирок Конституцияда, именно Кыргыз Республикасынын сот бийлигинде Конституцияда только ушулардын статусу каралган. Жогорку сот менен иштегендерде, Конституциялык соттордо иштегендердин статусу көрсөтүлгөн да. Көрсөтүлгөн. 6 беренени азыр эле өзүңүз. Эми ал укуктук да, эл аралык келишим, ратификациялар боло берет, бирок ушул Евразиялык экономикалык алкагындагы соттордун статусун көтөрүү маселеси болуп атат да, бул мыйзам. Религиясын көтөрүү маселеси болуп атат да. Алардын религиясын биз азыр көтөрүп берип атабыз. Мисалы, жогорку сот 40 жаштан 70 жашка чейин сот болуп иштеп алат. Конституциялык соттордун да ошондой болуп иштеп алат. Алардын кепилдиктери, алардын алган айлык акылары мындай көрсөтүлгөн да, биз ошолорго азыр теңеп атабыз. Мен ойлойт элем, мен мыйзамга каршы эмесмин. Жергиликтүү соттор бар да биздечи. Ошолорго алып барсак кандай да, ошолордун деңгээлине. Дастан Арысбекович, мен сиз менен статус маселесинде макул болбойт элем. Себеп Конституцияда раздел судебный ветвь власти дегенде так аныктама берилген. Эч кайсы сот местного суда, верховного, конституционного ар киминин өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Ал ыйгарым укуктарынан чыга албайт. Поэтому сама постановка вопроса немного неверная. Ар биринин статусу это закреплено, как вы сами правильно заметили, Конституцией. Здесь вопрос стоит лишь в том, чтобы
те упущения, которые были в период присоединения Кыргызской Республики на тот период Таможенный союз, а сейчас Евразийский экономический союз, всего лишь восстановить. Российская Федерация восстановила, Республика Казахстан восстановила. Тем более от каждого участника Евразийского экономического союза есть по 2 судьи, которые заседают там в Москве. Это наше лицо, это наш авторитет. И крайне важно, чтобы эти люди были с безупречной репутацией, очень хорошо разбирались в законодательстве, потому что при разрешении различного рода споров это наше лицо. По ним будут судить от целой юриспруденции Кыргызской Республики. И вопрос лишь стоит в том, чтобы соблюсти те нормы, которые заложены в договоре о Евразийском экономическом союзе, которые мы ратифицировали и взяли на себя обязательство его исполнить. Вот и все. Мен ол сіз сунуштаган беренеде, мисалы 34-нчү беренеде мындай бар да, судьяны жана анын үй бүлө мүчөлөрүн социалдык жактан коргоо чаралары. Мына ошого Евразиялык экономикалык дагы биздин мүчөлөрдү киргизип атабыз да. Бул жогорку сот менен конституциялык соттордун ошолордун деңгээлине алып барып атабыз да. Мен ошол үчүн айтып атам, бул ашыкча кетпейби деп атам да. Жоқ, Бир мисал эле, мисалы ошо өзгөртүү ошол келип атат да менин колумдагы материалда. Жоқ, ашыкча кетпейт, Таснарбек. Хорошо. Себеп дегенде, вот өзүңүз көрсөңүз, приложение номер 32 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года предусматривает, что на судью суда Евразийского экономического союза должны быть предоставлены гарантии на законодательном уровне. Болгон ошо маселе? Жок, мыйзамдаштырып берип атабыз. Просто мен алардын деңгээлин айтып атам да. Ошончо көтөрүп атабыз. Конституциялык сот менен иштеген биздин кызматкерлер менен, соттор менен Конституциялык палатадын сотторунун деңгээлине алып барып атабыз да. Менимче деңгээл деген маселе бир аз риторический, философский. Ар биринин өз ыйгарым укуктары белгиленген. Жогорку соттун судьялары, Конституциялык соттун судьялары кандай иштерди карайт, гражданский, уголовный. Жок, иштерге кеп жок. Жок, мен ошо айтып атпаймынбы? Бирин-бири деңгээлин эч убакта тартып ала албайт. Булардын функциялары ажыратылган, мыйзамда так көрсөтүлгөн. Мен эми ушу 4-нчү жолу аргасынан кайталашым керек болуп атат. Болгон эле соблюдение договора о Евразийском экономическом союзе. Вы как парламентарий должны хорошо понимать, мы его раз ратифицировали, надо исполнять. Жок, адан кеп жок. Мен сиз менен ал жөнүндө талашкан жокмун. Мен болгон аларга берген полномочияларын айтып атам да. Мисалы айтып атпаймынбы, 34-нчү беренени эле карап койсоңуз, мен ошону карасам, мына судьянын жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн социалдык жактан коргоо чаралары бул мыйзам менен бекитилген. Бул мыйзамда жогорку соттун соттору, ошондой эле конституциялык соттордун үй бүлөлүк социалдык жактан чаралар, коргоо чаралары кандай каралган? Мыйзам менен көрсөтүлгөн да. Азыр биз Евразиялык экономикалык бирдиктин алдындагы сотторду да ошол деңгээлге алып барып атабыз да. Мага ошол болуп атат да. Кызыкчылык эмне себептен келип атат? Аларга ошончо коркунуч барбы? Аларга ошончолук мындай үй бүлөсүндө коркунуч барбы? Алар ошондой коркунучтуу бир мындай жагдайларга байланыштуу чечимдерди кабыл алабы деген суроо туулуп атат да. Ошого бир аз суроо жаралды да. Рахмат, башка суроо жок. Рахмат, кийинки сөз Чыңгыз Ильяс Кожоевичте. Рахмат, Чолпон Алайына саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Урматтуу Медет Кубанычевич, мына өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, Кыргыз Республикасы тарабынан 2 сот бар депчи. Азыр бул жерде Темирбек Маданбекович барбы? Бул соттор из числа кого состоят? Анан кимдер, кыскача маалымат берип коесузбу? Саламатсыздарбы, урматтуу Чолпон Алыйна, Жогорку Кеңештин депутаттары жана жыйынга катышуучулар. Бул эл аралык Евразиялык экономикалык союзуна Азыр стенограмма кетип атат да.
Өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып коңуз. Мен Ибраимов Темирбек, Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин өкүлү. Жогорудагы суроо боюнча айтып өтө турган болсок, бул Евразиялык экономикалык биримдигине Кыргызстандан 2 мүчө судья болуп дайындалат. Ал ушул Кыргыз Республикасынын судьяларынын ичинен ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан сунуш көрсөтүлүп, жогорку кеңеш тарабынан бекитилип жөнөтүлөт. Алар канча жылда бир бекитилет? Алардын шайланган мөөнөтү 9 жылга шайланышат. Ошол 9 жылга? Алар кайсыл жерде отурат? Белоруссияда Минск шаарында отурушат. Жылына канча азыр болжол менен канча иш карап отушат алар? Эми жылына маалымат жок экен. Бул алардын жанагы сайты бар, өздөрүнүн соттун сайтына караганда бир 60-нан 20дан ашык талаш тартышты карашат экономикалык биримдиктин алкагында. Түшүнүктүү, рахмат. Экинчи суроо. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда каражат маселеси тууралуу маалымат жок экен да, Медер Кубаныч. Каражат керектелеби, керектелбейби? Керектелет. Бул ким тарабынан каржыланат? Урматтуу туугандар, мындай да, өзү мыйзамда Конституциялык соттун судьялары, жогорку соттун судьялары, жумуш учурунда өлзө, Кудай анын бетин ары кылсын, дагы башка жагдайлар менен признан судом недееспособным и так далее, выплачивается единовременное пособие. Это есть в законе. Болгону Евразийский экономический союзда Кыргыз Республикасынын атынан өкүлчүлүк болгон 2 судьяны дагы ошондой мыйзамга теңейт. Себеп это требование договора о Евразийском экономическом союзе, который ратифицировал Жогорку кеңеш, и мы обязаны его соблюдать. Айтайын дегеним, өзүңүздөр жакшы билгендей, всегда требуется заключение Кабинета министров в вопросах финансирования из государственного бюджета. Обязательно. Нурбек Өрбекович абдан жакшы билет, көп ушуну пример кылып келтирип жүрөт. Кабинет министров не возражает, дает свое согласие. Түшүнүктүү болду. Мыйзамды колдойбуз. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, колдоп берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Албетте, жакшы соттор азыраак. Бул эми ачуу чындык, моюндаш керек. Бирок государственный институттарды таптакыр эле жери менен жексен кылып тепселей берген дагы болбойт. Мы должны предоставлять как условия, а потом требовать. Рахмат. Суроолор бүттү окшойт, Анда эмесе комитеттин чечимине көңүлүңүздөрдү бурам. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбооруна карата комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алууга жактыруу жана бул чечимибизди Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунуштоо. Макул деген депутаттар добуш берип коңуздар. Макул, каршы, жок. Рахмат. Сиздердин чечим. 1 минут Чолпон айым. Чоң рахмат, урматтуу кесиптештер. Амандыкта, тынччылыкта көрүшкөнчө. Чоң рахмат. Сиздердин чечимиңиздер менен азыр 5-чи маселени карайбыз, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири. Бул маселе боюнча баяндамачы юстиция министринин орун басары Ороз Бактияр Сайфутдинович. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Чолпон Алыевна, урматтуу депутаттар. 2024 жылдын 23 майында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши
кабыл алган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин төмөнкүндөй каршы пикирлери бар. Сунушталган мыйзамдын 1-беренесинин 2 пунктунда Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамдын 3 беренесинин төмөнкүдөй мазмундагы 36 прим пункт менен толуктоо каралган. Айрым маселелер боюнча министрлик кабинетинин айрым мүчөлөрү маалыматын угуу боюнча. Ошондой эле кабыл алынган мыйзамдын 1-беренесинин 26 пунктунда министрлик кабинетинин маалыматын угуу боюнча 129 прим 1 берене менен толуктоо сунушталат. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан төмөнкүлөр белгиленген. Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамынын 103 беренесине ылайык ар бейшембиде Жогорку Кеңештин жыйналышында ар кандай маселенин алкагында президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлүнө депутаттардын суроолоруна 2 саат бөлүнөт. Жогорку Кеңеш министрлер кабинетинин төрагасынын, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн жана мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусу менен министрлер кабинетинин саатын жана министрлер кабинетинин күнүн кварталына 1 жолдан көп эмес өткөрөт. Министрлер кабинетинин күнүн узактыгы Жогорку Кеңештин жыйналышынын убактысын түзөт. Министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамдын 27 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык президент же министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан Жогорку Кеңешке киргизилген мыйзамдын долбоорун сунуштоо үчүн министрлерден, мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан, аткаруу бийлигинин башка органдарынын, башка мамлекеттик органдардын жетекчилеринен, башка кызмат адамдарынын расмий өкүлү дайындалат. Ошентип, министрлер кабинетинин Жогорку Кеңеш менен өз ара аракеттенүү тартиби жогоруда айтылган мыйзамдар менен регламенттелген. Мындан тышкары, айрым маселелер жөнүндө маалыматты угуу деген түшүндүрмө так эмес мүнөзгө ээ. Аны кеңири чечмелөө мүмкүнчүлүгү берет. Баяндалган негизинде ошондой эле Жогорку Кеңештин министрлер кабинети менен өз ара аракеттенүү маселесин ашыкча укуктук жөнгө салууга жол бербөө максатында кабыл алынган мыйзамдын 1 беренесинин 2 жана 26 пункттарын алып салууну сунуштайт. Кабыл алынган мыйзамдын 1 беренесинин 10 пунктунун А пункциясында мыйзамдын долбоорун жооптуу комитеттин алдын ала кароо мөөнөтүн алып келип түшкөн күндөн тартып 30 жумуш күндөн тартып 60 жумуш күнгө чейин көбөйтүү каралган. Ошондой эле мыйзамдын 1 беренесинин 12 пунктунун Б пункциясында мыйзамдын долбоору боюнча жооптуу комитетке ар бир окуунун ортосундагы 10 жумуш күндөн кем эмес жана 30 жумуш күндөн көп эмес болушу мүмкүн убакыт аралыгын 1 жолу 3 айга чейин узартууга ыйгарым укук берүүгө сунушталат. Ошол эле учурда көрсөтүлгөн мөөнөттөр маанилүү мыйзам долбоорлорун кароонун мөөнөттөрүн негизсиз созулууга алып келиши мүмкүн деп эсептейт. Ушуга байланыштуу кабыл алынган мыйзамдын 1 беренесинин 10 пунктунун А пункциясын жана 12 пунктун Б пункциясын алып салууну сунуштайт. Сунушталган мыйзамдын 1 беренесинин 11 пунктуна ылайык мыйзамдын долбоорун экинчи окууга даярдоодо мыйзамдын долбоорунун концепциясын жана түзүмүн алкагынан чыккан түзөтүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт. Мыйзамдын долбоорунун түзүмүнөн чыккан түзөтүүлөрдү киргизүүгө тыюу салуу белгиленген учурда мыйзамдын долбоору кароо процессинде аныкталган кошумча өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылган башка мыйзамдарга кодификациялык түзөтүүлөрдү киргизүү, мыйзамдын долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүн болбой калган жагдай келип чыгышы мүмкүн. Жогоруда баяндалган негизинде сунушталган мыйзамдын 1 беренесинин 11 пунктунда жана түзүмүнүн деген сөздөрдү алып салууну сунуштайт. Мыйзамдын 1 беренесинин 15 пунктунда колдонуудагы мыйзамдын 60 беренесинин 5 бөлүгүнүн 2 абзацын төмөнкүдөй редакцияда баяндоо каралат. Зарыл болгон макулдашуу тобунун Жогорку Кеңештин тең төрагасы мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу, мөөнөттүн узартуу тууралуу токтомдун долбоорун Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүүгө укуктуу. Ал 30 жумуш күндөн ашпоого тийиш. Ошол эле учурда бул берененин 5 бөлүгүнүн 2 абзацын бул маселелердин баардыгын азыр эгер макулдашуу тобун түзгөндө ошол жерде карасаңар жакшы болот эле. Сиз азыр болсо кайсы жерге президент каршы пикир берди, эмне үчүн? Ошондой эле кыска эле айтып коебузбу?
Чолпон Алиевна, мен кыска айтканга аракет кылып атам. Бул негизги каршы пикир 5 парактан турат. Мен уже бүтөйүн деп калдым. Уруксат берсеңер, дагы бир 2 мүнөт. Ошол эле учурда бул беренин 5 бөлүгүнүн 2 абзацын колдонуудагы редакциясына макулдашуу тобунун мүчөлөрүнүн ортосунда макулдук болбогон учурда жооптуу комитет четке кагуу жөнүндө сунуштама менен мыйзамды жогорку кеңештин кароосуна киргизет. Ошентип макулдашылган вариантты иштеп чыгуунун мөөнөтү кайра узартылганга макулдашы жетишпеген учурда мыйзамдын макулдашкан вариантынын тагдыры бүдөмүк болуп калат. Ушуга байланыштуу жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын 6 беренесинин 5 бөлүгүнүн 2 абзацын колдонуудагы редакцияга калтыруу зарыл деп белгиленген. Акыркы кабыл алынган мыйзамдын 1 беренесинин 22 пунктунда жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын 110 беренесинин 4 бөлүгүндө 1 айлык мөөнөттө деген сөздөрдү 14 жумуш күндүн ичинде деген сөздөр менен алмаштыруу сунушталат. Буга тиешелүү төмөнкүнү билдиребиз. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын 15 беренесине ылайык каралган же алардын өндүрүшүндө болгон иштердин маңызы боюнча жогорку кеңештин депутаты мамлекеттик бийлик органдарына, өз алынча башкаруу органдарына, ишканаларга алар 1 айлык мөөнөттөн кечирбестен жооп берүүгө милдеттүү экендигине көңүл буруу керек. Демек, кабыл алынган мыйзамдын 1 беренесинин 22 пункту Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамынын 15 беренесинин талаптарына каршы келет. Жогоруда баяндалган негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70 беренесин жана 87 беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн кайтарылат. Чоң рахмат. Бизге бүт регламент айтып бердиңиз. Эми биз дагы өзүбүздүн комитеттин бир депутат беришибиз керек. Бул жерде Марлен Абдрахманович, мыйзам долбоорунун демилгечиси, анан Баетов, Кыргыз Республикасынын юстиция министри экен. Анан биздин комитеттен бир сунуш берсеңиздер жакшы болот эле. Уруксатпы? Чолпоновна, соавтор болуп Нурлан Асанбекович кирген да. Эгерде Нурлан Асанбековичти кошуп койсоңуз, мындай туура болот эле, вице-спикер катары. Бул бир, экинчиси макулдашуу тобу түзүлсө, биз өз ишмердүүлүгү иштейт элек. Анан бир эле мындай ремарка да. Бир өзүңүздүн баяндамаңызды айтып атпайсызбы? Концепциядан ашып кетти, чыгып кетти депчи. Ошону экинчи колдонбой эле болочу сураныч. Эгерде ошондой кыла турган болсо, азыр силердин мыйзамга келе аткан бардык мыйзамды карап чыгабыз дагы. Айтпай эле коеюн дальше, хорошо? Урматтуу депутаттар, сунуш келип түшүп атат. Азыгалиев Нурлан Асанбековичти ушул жумуш тобуна тең төрага кылып кошуу боюнча макулсыздарбы? Анда комитеттин чечими да. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын макулдашуу вариантын иштеп чыгуу үчүн топту түзүү жогорку кеңешке сунушталсын. Биздин комитеттен Азыгалиев Нурламбек Асанбековичтин кандидатурасы макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул, каршы, жок, рахмат. Отура бериңиз. Кийинки маселе, урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири. Баяндамачы Дөшеева Жибек Курманбековна. Саламатсыздарбы, депутат Чолпон Алиевна. Бул каршы пикирде ошол багы мыйзамдарды кабыл алып атканда финанс булактары так аныкталыш керек деген. Ошон үчүн 24-жылдык бюджетте каралбаганына байланыштуу биз азыр багы рабочий группа түзүп, бюджет менен карап кетели деген макулдашуу болуп атат. Рахмат, Чолпон Алиевна. Чолпон Алиевна, бул мыйзам боюнча
Мунун автору Бекешев болгон. Макулдаштабына мен кирген болчумун өзүм. Эгер уруксат болсо, кайра эле мени колдоп ошо киргизип койсоңуздар, мен дальше ишти өзүбүз алып барабыз. Жарайт. Дагы сунуштар барбы? Сунуштар жок болсо анда комитеттин чечими. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикирине жумушчу топко Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбековичти сунуштайбыз. Урматтуу депутаттар, макул болгон депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы? Жок. Рахмат, отура бериңиз. Күн тартибиндеги кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири. Бул маселе боюнча баяндамачы Үмүткан Ургазиевна, келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул жерде болгону гана Жогорку Кеңештин 3-окуусуна киргизилген учурда мамлекеттик тилде тергөөнүн жыйынтыктары жөнүндө жана расмий тилде тергөө жөнүндө деген редакциялар баяндалып калган. Ал эми президенттин кол коюусуна жиберилген мыйзамда мамлекеттик жана расмий тилде редакцияланганда тергөө жөнүндө деп баяндалып калган. Ошол себептен сунушка каршы эмеге кайрылганбыз. Урматтуу депутаттар, бул жерде дагы биз азыр жумушчу топ түзөбүз. Редакционный эле бир эмелер мүшкүлдүктөр кетип калыптыр. Бул жерде макулдашуу топтун курамына тең төрага катары комитет мүчөсү Жумабек Дастан Артысбековичти сунуштап атабыз. Макул болсоңуздар, добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы? Жок. Отура бериңиз. Кийинки маселе 8-чи күн тартибиндеки Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына саясий жана диний ынанымы үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилер боюнча куугунтукка жапа чеккен акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө Кыргыз Республикасынын улуттук архиви жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам. Бул мыйзамга дагы президентибиздин каршы пикири келди. Бул маселе боюнча баяндамачы Жибек Курманбековна, сиз окшойсуз. Келиңиз. Бул мыйзам долбоору менен баягы ушул куугунтукту жапа чегип калган акталган граждандардын укугу боюнча саясий жана диний ишенимдеги социалдык, улуттук жана башка бирлер боюнча материал кесип этинен жабыркагандардын чаранын көбүрөөк болуп атканына байланыштуу биз баягы финансы тарабынан дагы кошумча акча көп каражат керек болуп калат деп 24-жылы бюджеттө каралган эмес. Ошон үчүн каршы пикир берилген болчу менен финанс министри тарабынан. Өзүмүз сунуштап коймуш андай. Жок, сиз эми бул мыйзамдын эмилгечисиз, биз кире албайбыз. Мындай принципиалдуу каршы нерсе жок. Биз азыр сүйлөшүп уже иштешип атабыз. Минфин менен дагы. Бир айга жетпей эле кайра алып киребиз. Мындай болжолдуу бир пикирге келип калдык да. Түшүнүктүү, бирок комиссияга мени кошуп койсоңуз. Жок, эми сиз бул долбоордун демилгечисиз, биз кире албайбыз. Ошон үчүн биздин Жок, өзүңүздүн оюңуз барбы деп атам, кайсы биздин Жок, ой бар эми макулдашып кийин чыгарганда эле айтсак болот го менимче. Кимди кошосуң, ошо айтып койсо, кандидат. Дастанбай экен айтып. Дагы бирөөнүбү? Анда Дастан Артысбековичти каршы эмессиз да сиз. Анда Дастан Артысбековичти киргизебиз бул топко дагы. Урматтуу депутаттар, каршылык жокпу? Жок болсо добуш коем, добуш бериңиздер. Рахмат. Отура бериңиз. Урматтуу депутаттар,
Президенттен келген каршы пикирлер боюнча бардык маселе бүттү. Силер аны биринчи карап бергиле деңиздер. Эми күн тартибиндеги кийинки маселеге өтө берсек болот. Кыргыз Республикасынын Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чүй областарынын айрым аймактарын жана айылдарын кайра атоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууда кароого сунушталат. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбеков Жапаров аталган мыйзам долбоору боюнча Кудайберген Базарбаевичте сөз. Урматтуу Чапан Алиевна, урматтуу депутаттар, сиздердин карамыңдарга Кыргыз Республикасынын Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чүй областарынын айрым аймактарынын жана айылдарын кайра аттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору сунушталат. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын администрациялык аймактык түзүлүшү тууралуу жана Кыргыз Республикасынын географиялык аталыштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Тактап айтканда, тиешелүү айылдардын же жашоочуларынын жалпы жыйындарынын чечимдерин колдоо боюнча жергиликтүү кеңештердин, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана Кыргыз Республикасынын президентин Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чүй областарынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн чечимдеринин жана сунуштардын негизинде сунушталган мыйзам долбоору эсерип чыккан. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин алдындагы ведомстволор аралык комиссиянын отурумунда каралып колдоого алынган. Мыйзам долбоору менен 4 айыл аймагын жана 13 айылын кайра аттоо сунушталат. Урматтуу депутаттар, мамлекеттик тарыхый улуттук балыктарды эске алуу менен жашоочулардын азыркы учурда колдонууда болгон айрым администрациялык бирликтердин аталыштарын мыйзамдаштыруу максатында мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Докладыңыз бүттү да. Суроолорго өтөрсөк болот, анда биринчи сөз Жанар Кубанычевичте. Чоң рахмат, урматтуу Чолпон Алиевна, урматтуу Кудайберген Базарбаевич, Акылбек Жапаров тарабынан демилгеленип жатыптыр бул мыйзам долбоору. Мен бул мыйзам долбоорунун артыкчылыгына, анан кемчилигине кыскача токтолуп өтсөм. 17 айылга ат берилип атат азыр, өзгөрүп атат 17 жалпы бул мыйзамда. Эми мисалы мен ушул жерде жанагы Воен Антоновканы Кожомкул болгонун, Покровка айылы, Новомихайловка дейт, Киров айылын чын эле аттары өзгөрүп атканына мен колдойм, кубаттайм. Бул мыйзам долбоорунун ошондой артыкчылыктары бар. Бирок келечекте бир нерсени эске алсаңыздар, мына аткаруу бийлиги, министрлер кабинети. Биз тарыхый инсандарды, эмгеги сиңген Кыргызстан өнүгүшүнө биздин инсандарды мындай сыйлайбыз. 17 айыл өзгөрүп атат. Ошонун 12-сине адамдын атын берип атабыз азыр. 17 айылдын 12-сине адамдын аты берилип атат. Эми ушундай бир практикадан келечекте биз кетишибиз керек да. Эгер мындай жол менен кетсек, бизде мындай соо айылдар калбайт да, бардыгын оюп бүтөбүз. Бүт ушу кыргыздарга ушундай бир оору болуп калды да. Сөзсүз өлүп баратсам дагы ошо атамдын же чоң атамдын атын бир көчөгө берип калайын. Ошонун бир жетишкендик катары, ошонун бир мындай урпактары жакшы тың чыккан адам катары элестетип алганына мен таң калам да. Мындай идеология болбош керек да. Италияда Леонардо да Винчи деген көчө же бир район жок да мисалы. Дүйнөгө атагы таш жарган талант. Англияда мисалы Шекспир атындагы бир неме таап бериңизчи мага мындай. Же болбосо Черчилль атындагы көчө барбы мисалы? Черчилль атындагы же Шекспир атындагы эмне деген кишилер бар? Дүйнөгө атагы таш жарган мындай коомдук ишмерлер, акындар, мисалы драматургтар бар да. Эми мисал кылсаң андайлар толтура да. Бизде урматтуу депутаттар, таң каласыңар да. Бир райондо районо бар го жанагы райондо. Райондук билим берүү бөлүмү. Районунун атын бир адамдын атына берип коюптур. Баланчаев атындагы районо деп. Билим берүү бөлүмү деп. Эгер мындай кетсек, Баланча атындагы шаар, Баланча атындагы айыл өкмөт, Баланча атындагы район деп уже адамдардын аттарына өтүп, бул чоң инцидент болуп,
өнөкөт ооруга айланып биздикилер. Мына ушундай бир өнөкөткө айланып кетпешибиз керек да. Мына Борбордо деле мына бир көчө мына Байтык Баатыр Абдрахманов көчөсү, Элебесов мына бир көчөнү 3-кө 4-кө бөлүп алып атталашып отурабыз да. Кудайбек Мырзабаевич, мен могул аттарды кыргыз шалагында колдойм. Жакшы жактары бар. Мисалы ошол эле Баткенде мына Орто Боз деген, Алтын Бешик деген, Арча Бешик мына мыкты аттар бар. Силердин сунуштаган долбоордо баары эле мындай адамат эмес. Мына ошондой Чымкент деп атат мына мисалы. Жакшынакай эле кыргыздар аттар бар да мисалычы. Мына ошондой болсо жакшы болот эле. Эски тарыхый аттары болуш керек да. Мына ошол эле Бишкекте Борбордо дагы жанагында Масалиев, Усубалиев, Айтматов деп 4 районду өзгөртөбүз деп чыктык да. Эгерде өзгөрткөнгө мен аябай мындай макулмун, кошулам. Бирок ошондой эле мындай бир жакшынакай аттар бар да. Алато мисалы адамдын фамилиясын мындай бергенде туура эмес экен. Мисалы ошо Кара Бураны Айтматов дегенде дагы мен мындай каршы болгом. Айтматов бүт мына сайттарды карасаңар, АКП башкада Айтматов районунда тиги мал шарп болуп дейт. Айтматов районунда авария. Эми мына ушундай боло берет да. Бишкекке деле койсок Баланча жерде тиги Баланча көчөсүндө сойкукана табылды. Мисалы бул биз артык кылабыз деп атып тыртык кылып атабыз да. Ошондуктан мындан кийин эмне үчүн тиги ал районо деген ал мамлекеттик билим берүү бул өкмөттүк бир система да бул. Эми ошого дагы адамдардын аттарын коюп баштадык. Мындай болсо бизде министрликтердин аттарына коюп баштайбыз деп чыгат да мындачы. Район шаарларга, Борбор калага дагы Баланчанын атын беребиз деп. Ошондуктан мына ошондой тынчкма уулдары чыкса, бүт ошол жерде жакшы жардам беришсин. Ата энеси жөнүндө ошол видео тасмаларды, фильмдерди тартсын, документалдык тасмаларды, китептерди жазсын. Мына ошондой болушубуз керек да. Бул мыйзамды мен мына Воен Антоновка жана башка аттардын өзгөрүүнү колдойм. Бирок келечекте айыл аттарын өзгөрткөндө ошол адамдын атын, фамилиясын кошуп алып келбесеңиздер. Балким ал эми мыйзам менен чектешекпи деген дагы менде бир ой бар да. Рахмат чоң. Рахмат. Кийинки сөз Нурбек Мирбековичке. Рахмат, Чолпон Алимовна. Кудайбек Мырзабаевич, бул мыйзам туура мыйзам, мен колдойм. Мен өзүм коллегаларымды чакырып кетем колдогонго. Андан кийин мен сизден кыскача эле туура алып келип атасыздар. Жанагы мына Покровка, Полтавка, Воен Антоновка дегендердин баарын алмаштырып атпайсыздар. Ушу буга чейин сиздер баягы мыйзамды алып келгиче бизге берип, биз менен акылдашсаңар болот да. Ошолорду жазып бербейсиздерби? Биз дагы өзүбүздүн эмелерибизди айталы, сунуштарыбызды берели да. Ошол жерден чогуу иш алып баралы да мындан кийинчи. Анан кийин буга чейинки мына Жанар Кубанычтын айтканын эске алып коюш керек анын баарынча. Анан сиздер кандай ойлойсуздар? Мисалы, именно ушу Бишкекте 4 райондо. Ушуну алмаштырганга барбы сиздердин оюңуздар? Кийинки этап менен дейинби же кийинкисинде кандай ушул мисалы именно Бишкекте 4 район. Эми бул кандай болот эми? Первомайский, Октябрьский деген Ленинский райондорду ушул боюнча эмесиңизди айтыңызчы. Түшүндүм. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, сиз айткан баарды мен кошулам. Туура айттыңыз. Анда биз эске алалы. Мореки ар бир айылда, ар бир райондо биринчи иретте ушул жерде жашаган жарандарчы. Мындай айтсаңыз, айылдарда мен макулмун. Ошолордун баарын мыйзамды алып келердин астында кайта биз менен кичине бир бизге бир кат жазып бир сунуш берип коюңуздарчы. Төрага берип койсоңор, төрага депутаттарга таратып коет. Анан биз дагы ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду айталы. Могу жерге мугатты койсоңор жакшы болот. Бул туура эмес, бул туура дегендей кичине мындай чогуу иш алып баралы деген эле ошол. Анан кийинки боло турган мына Бишкектеги 4 районду айтып атам да. Ушуну алмаштырганга кандай оюңуз бар өзүңүздүнчү? Эми мындай болбош керек да, мисалы туура канчадан бери келатат, мисалы Октябрьский, Ленинский район дегендер, Первомайский дегендерчи. Ошол кыргыздын бир жакшы аттары бар да, ошолорду койсок болбойбу деп атам да, ошону айтып атам. Нурбек, сиз туура айттыңыз. Мен дагы бир жолу сиздин оюңузду колдойм. Биз ошол жолго түшөлү. Динак эмес, жаңы аттар боюнча. Морки Бишкек шаар боюнча мен айтып кетейин. Ар бир өзгөрүштө биринчи инициатива болсо ошол жерде жашаган жергиликтүү жашоочулар эмечи чогулушунда чыгарат да. Аны болсо андан кийин акимчилик колдош керек, андан кийин мэрия колдош керек. Анан ошонун баардыгы монтип этап мыйзам чегинде бизге келсе, андан кийин биз карап беребиз.
Горкеңеш деген бар, сөз бар. Ошолорду айтып атпаймынбы, ошолор менен чогуу иш алып баралы депчи. Сиз ошонун баарын сиз түзүп бериңиз баарын мененчи. Жыйналыштарды уюштуруп, биз баралы, ошол жерден сүйлөйлү, баягы кандай эме кылыш керек ошол. Мен мыйзамды колдойм. Мындан кийин анда кийинки этапта чогуу иш алып баралы сиздер менен, Рахмат. 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 Кийинки сөз Чыңгыз Ильяс Кожоевичте. Рахмат Чолпон Алыевна. Кудайберген Базарбаевич, бул мыйзамды колдойбуз. Анан мына азыр акыркы убакыттарда айылдарыбыздын аттары, шаарларыбыздын аттары өзгөрүп атат. Ошол айылдарыбыздын аттарын, шаарлардын аттарын жанагындай интернет булактарда ар кандай жазылып калып атат да. Ошондой бир сиздер бирдиктүү өзүңүздөрдүн официалдуу сайтыңыздарда бир база иштеп чыксаңыздар, ошол жанагы өзгөргөн айылдардын, шаарлардын аттарын ошол жерге киргизип койсоңуздар, ошо мамлекеттик органдардан дагы жооптор келип калат. Эски аттар менен, башка аттар менен келип калат да. Ошол бир өзүңүздөргө эске алып койсоңуздар. Анан мына Баткен областынын Лейлик районуна караштуу Разаков шаары 2,5 жыл болду да. Разаков шаары болгонуначы. Мына аэропортто, Манас аэропортунда. Жакында эле Разаков болуп калды. Ушул мурунту Исфана деген бойдон калып, жакында эле өзгөртүп. Ошогон учурларга да бир көңүл бурсаңыздар. Анан бир сизге суроодо, могу чет мамлекеттен учуп келатканда Манас эмес, же Бишкек эмес, Фрунзе деп чыгат да. Эмне себептен? Аэропорттун жанагы Мен түшүндүм. Мен таттап анан кийин жооп берейин, билбей эткенмин. Ошол учурларда бир карап койсоңуздар, эми Фрунзе деген шаарыбыз жок да биздечи. Чет мамлекеттен келип жаткан адамдар, чет мамлекетте жүргөн адамдар ойлоп калышы мүмкүн, дагы деле бул шаар Фрунзе экен депчи. Түшүндүм. Эске алсаңыздар, анан мына азыр жакшы бир мурунтан мен ушу маселени көтөрүп келип жүрдүм эле Лейлик районунда жанагы 50 жаш деген боюнчачы. Тоғыз Булак айыл өкмөтүнө караштуу. Азыр мына өзгөртүп атыпсыздар 1000 жаш деп. Ошону көптөгөн адамдардын паспортунда 50 жаш, мында караганда 1000 жаш болчу. 1000 жаш болуп туруп 50 жаш деп ошол көп жерде кемчиликтер бар эле. Азыр жакшы өзгөрүп атыптыр да. Ошол сунушту эске алганыңыздарга да рахмат. Рахмат, эске алабыз. Дастан Артысбековичте сөз. Рахмат Чолпон Алыевна. Кудайберген Базарбаевич, мен мыйзам долбооруңузду колдоп беремин. Эми бул көйгөй ошо жергиликтүү айылдын тургундары, райондун тургундарынын кайрылуусу негизинде келип чыгып атат да. Ошондой. Ошолор кайрылды, кат жазып атат, улам ушундай өзгөртүп бергиле деп. Ошонун себебинен бул мыйзам долбоору иштелип чыгып атат. Ошондуктан мен колдоп берем да. Анан бир могу жерде тактоо иретинде мындай жаралып калды да суроо. Экинчи пунктунда мыйзам долбоорунун мазмунун билдирген концепцияга шайкеш келиши деп жерде Талас облусунун Айтматов районунун Покровка айыл аймагынын Покровка айылынын Семетей айыл аймагынын Семетей айылы аталышынын макулунда, бирок Айтматов району анан кийин Покровка айыл деген жок да. Манас району Покровка айылы бар. Бир технический болуп калганда бул жерде ошону эске алып койсоңуздар. Айтматов районунда Покровка айылы жок да, Манас району. Туура. Манас району. Ошону могу жерде бир кемчилик кетип калыптыр, ошону бир карап койсоңуздар. Анан эми колдоп берем, жалпысынан эми бул жерде Кыргыз мамлекетине эми учурунда Кыргыз элине кызмат кылган аттуу баштуу адамдардын аттары берилип атат да. Бул эл жергиликтүү эл сурангандыктан, ошол убакта батырлыгын көрсөткөн, ошол убакта чектерди, границаларды коргогон инсандардын аты жүрөт. Мен ошондуктан мен туура деп ойлоймун. Эми бул элдин кайрылуусу, сиздер мыйзам аркылуу алып чыгып атасыздар. Кудайберген Базарбаевич, мен мыйзам долбооруңуздарды колдоп берем. Рахмат. Рахмат сизге. Урматтуу депутаттар, суроо жооптор бүттү. Же барбы дагы суроо? Жок. Анда комитеттин корутундусу. Кыргыз Республикасынын Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чүй областтарынын айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра атоо жөнүндө
Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштоо. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Макул? Каршы? Жок, рахмат. Кийинки маселе, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга кароого сунушталат. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, баяндамачы Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары Сыдыгалиев Искендер Муратович. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Чолпон Алыймына, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, административдик процесстик кодекске, жарандык процесстик кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун сунуштоого уруксат этиңиздер. Бул мыйзам долбоору Конституциялык соттун 2023 жылдын 27 декабрындагы чечимин ишке ашырууга багытталган. Өзүнүн чечиминде Конституциялык сот жарандык процесстик кодексинин 373 беренесинин 1 бөлүгүндөгү жана 375 беренесинин 1 бөлүгүндөгү иштин маңызы боюнча чыгарылган деген сөздөрдү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын айрым ченемдерине карама каршы келет деп тааныган. Башкача айтканда, Конституциялык сот аталган ченемдер аралык соттук актыларды кайра карап чыгууга тоскоолдук кылат деп тапты. Ошондой эле административдик процесстик кодексинин 267 беренесинин 2 бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын айрым ченемдерине каршы келет деп таанды. Жалпы сөз менен айтканда, аталган кодексте эскирүү мөөнөттүн калыбына келтирүү же калыбына келтирүүдүн баш тартуу жөнүндө аныктамаларды кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү каралган эмес. Бүгүнкү күндө административдик процесстик кодексинин 267 беренесинин 2 бөлүгүндө кайра каралышы мүмкүн болгон төмөнкү 4 соттук чечимдердин түрлөрү көрсөтүлгөн. Биринчи, соттун чечими, экинчи, доону кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө аныктама, үчүнчү, иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө аныктама, төртүнчү болсо доону кароосуз калтыруу жөнүндө аныктама. Конституциялык сот АПКнын 1 беренесинин 268 бөлүгү жаңы фактылар же жагдайлар пайда болсо, адамдын укуктары менен милдеттеринин токтотулушуна алып келген аралык сот чечимдерин кайра карап чыгууга мүмкүндүк берет деп белгилейт. Ошол эле учурда АПКнын 267 беренесинин 2 бөлүгү эскирүү мөөнөттүн калыбына келтирүү же калыбына келтирүүдүн баш тартуу жөнүндө аныктамалары кайра карап чыгууга мүмкүндүк бербейт. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сурооңуз бар болсо жооп берейин. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы бул маселе боюнча? Жокпу суроолор? Жок, бул маселеге аябай жакшылап көңүл буруш керек, урматтуу депутаттар. Бул баягы доо арыз берүү боюнча мурда 10 жыл болсо, азыр болсо ошону жок кылып атасыңар да. Мөөнөтсүз болуп атат да. Анан эми бул барып каяка барып такалат, өзүңөр билесиңер, ошон үчүн буга көңүл буруп коюңарды суранабыз. Урматтуу депутаттар, анда корутундуга өтө берейин. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууга кабыл алууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштайбыз. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы? Жок, рахмат, отура бериңиз. Урматтуу депутаттар, биз ар кандай маселелер калды, анын алдында жаңы бүгүн күн тартибине кирген маселени карасак, анан кийин ар түрдүү маселелерге өтсөк туура болобу ошондо?
Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга кабыл алууга сунушталып атат. Демилгечилер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Маматалиев, Сыдыгалиев. Мыйзам долбоору биринчи окуудан Жогорку Кеңеште өткөн, урматтуу депутаттар. Экинчи окууга карата Дастан Бекешевтен 2 түзөтүү келип түштү. Марлен Абдрахманович, ушул түзөтүүлөрдү бир жакшылап карап коюңуз, азыр стенограмма кетип атат. Биз ушул стенограмма боюнча азыр эме комитеттин чечимин чыгарып Жогорку Кеңешке сунуштайбыз да, дагы туура эмес болуп калыптыр деп жүрбөйлү кийин. Экинчи түзөтүү Марлен Абдрахмановичтин түзөтүү 3 түзөтүү келип түшүп атат. Анан шайлоо комиссиясынын дагы түзөтүүсү бар окшойт, урматтуу депутаттар. Булардын баардыгын прочерк менен бердик. Азыр эми обсуждение кылып, кайсыны кабыл алабыз, кайсыны кабыл албайбыз, өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Марлен Абдрахманович, сөздү сизге берейин. Анда. Рахмат. Ушу түзөтүүлөр боюнча кайсынысына макул болдуңуз, кайсынысына макул болгон жоксуз, анан ЦИКтин эмеси келдиби? ЦИКтин өкүлү дагы келсин ушул жака. Доклад кылып берейин, келип калат азыр. Буякта эле турушкан. Жарайт, сөз сизде анда. Рахмат, Чолпон Аловина, урматтуу депутаттар. Өзүңүздөр жакында эле мына каникулга чыгаруунун астында чоң мыйзамга өзгөртүү киргизип кабыл алганбыз. Бирок ошол жерде 1-2 үчүлүштөр кетип калган экен, техникалык катарчылыктар кетип калган экен. Ошолорду оңдоо түздөө максатында биз сиздердин алдыңыздарга ошол жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө жана ошондой жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзам киргизип жатабыз. Эң эле алгач жанагы түрмөдө отургандар, мындайча айтканда соттолуп отургандарга буга чейин укук берилип калды эле, алар да шайласын деп. Биз чогуу депутаттар менен чечим кабыл атканда айтканбыз, жок, алар шайланганга укугу жок депчи. Ошол эң эле алгач ошол өзгөртүүлөргө мындай көңүл буруп кетет элек. Биз ошол айтып атабыз. Бир гана сот менен баягы недееспособный или содержащий в местах лишения свободы дегенде эле не имеет права избрать деп мындай четко эле көрсөтүп койдук да, кайсылар депчи. Анан СИЗОдо отурабы же башка жакта отурабы айтор аларды мындай бүгүнкү күнү укугун коргойбуз, аларга добуш бердирели дегенден биз баш тартканбыз. Мына ошону өзгөртүүнү сиздерге киргизип жатабыз. Анан шайлоонун өзүнүн дагы өтүү процесси бизде бул мыйзамда жазылып калган эле. Октябрь, анан апрель депчи. Биз дагы азыр жокко чыгарып атабыз. Указ боюнча азыр ноябрдын 17-сине белгиленип атат. Буну биз ордуна келтирип коюшубуз керек, жөн эле жокко чыгарып коебуз. Конкреттүү түрдө кайсыл сроктордо болот дегенди алып атабыз. Анткени биз баягы мөөнөтүндө өзгөртүп койгонбуз, 4 жыл эмес 5 жыл депчи. Бул ошол мөөнөткө дагы туура келбей калат. Ошол пункттарды дагы биз бул жерден алып коюп атабыз. Анан эми депутаттардын сунуштары боюнча, алгачкы ушул Дастан Далабаевдин сунушун эгер айта турган болсок, ал сунуштап атат 17 статьяга. Бекешев айтып атат, биз айтканбыз да, жанагы кандидат болуп бараткан депутат кайсыл өзүнүн ишмерлүүлүгүн токтотуш керек деген немеде, бул баягы толук түрдө жумуштан кетиш эмес, токтотуш керек деген статьяга Дастан Далабаевич айтып атат, алып койгула жанагы врачтар менен мугалимдердин директорлору, алар дагы мындай токтотуп эмес, кетсе толук кетип анан депутаттыкка барсын деп атат да. Эми бул жерде мен айтып кетет элем, кооптонуу жагы, Дастан Далабаевдин кооптонуу жагы 5-статьяда статус депутаттарда каралган. Ал жерде депутат ошол эле учурда эгерде жергиликтүү ошол жактын кеңештин местный бюджеттин айлыгын ала турган болсо, ал совмещать эте албайт. Директорду дагы, главврачты дагы. Жөнөкөй катардагы эле врач болсо, катардагы эле мугалим болсо, анда пожалуйста ал депутатта боло берсин. Жанагындай өзүнүн ишмердүүлүгүн да алып бара берсин деп. Ал эми жана 17 статьяда токтотуу мөөнөтү боюнча. Эми бул жерде депутаттар сиздер кандай чечесиздер? Эми
ал ансыз деле токтотуп атат да, мына толук түрдө кетип калган жок. Эми директор школду жумуштан кетип калып, анан эртең депутат болбой калса, аны кайра жумушка коюлбайбы маселелер туулуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойт элем, азыркы биз сунуштаган, буга чейин сунуштаган жумуштан токтотуп турсун деген туура эле болот деп эсептейт элек. Жумуштан токтолуп турсун, баягы временно отпускка чыгабы же приостановить жазабы, анан барып депутатка бара берсин. Депутат болуп өтүп калса, анда автоматтык түрдө жумуштан кетет ал. Себеби руководительдер уже не могут да, жөнөкөй врачтар, жөнөкөй немелер боло берет. Же болбосо эгер жок, Марлен, баары алар бир мындайча айтканда ошол жерде влиять этет мектепке, врачтарга влиять этет десеңиздер, анда руководитель деген сөздү алып коелу дагы работники деп койсок болот. Работник государственного или муниципального учреждения депчи. Анда жөнөкөй жанагы врачтарга, жөнөкөй немелерге бул тиешеси болбойт эле деген сунушубуз. Эми конкреттүү түрдө негизи бизге депутаттардын арасында мындай жакшы билген, акыл иштеген, мындай бир эле бизнесмендерден эмес, бир эле же башка бир отрасльдан эмес, врачтардан дагы, мугалимдерден дагы албетте депутат болуп келсе, бул жаман эмес болчу да. Ошондуктан биз ушул статьяны калтырып бериңиздерди өтүнөт элек. Бул Бекештин биринчи сунушу. Экинчи сунушу баягы дагы кимдер токтотуш керек? Марьян Нурханович, кечиресиз. Чопоновна процедурный. Азыр Марьян Нурханович келген сунуштардын баарын тең бири-бирден айтып атат. Канча сунуш бар бардыгы? 3 депутаттан сунуш келип түшкөн. Биз азыр эле анда ар бир сунушту сразу карап эле же колдойбуз, же колдобойбуз деп койбойлукпу? Же болбосо аягында баарына бир-бир кайсы сунуштар келди, ошону айтып койсун деп атам. Анан Бекештикин азыр айтып бүттү. Анан мен коем, Дастан Далабаевичтин сунушу деп коем, анан бир-бирден бери сиз коесуз, ар бир прочерк менен бердик, себеби өзүңүздөр билесиздер, эми бул маселе аябай мындай кооптолгон үчүн биз азыр бул маселени ар бирин мындай бирден талдап чыгайлы деп атабыз. Макулдашылды. Анан дагы эле ушул эле 17 статьянын 2-1 айтылып атат да, кандидаттар өзүнүн жанагы токтотуу мөөнөтүн токтотот, бирок кимдер токтотпой параллельно кыла берсе болот. Бул депутат, анан жогорку кеңештин депутаты жана президент деп аталган да. Ошону дагы алып кой деп атат. Эми билбейм, эми депутат негизи жогорку кеңештин депутаты, билесиздер, эми биз сиздер менен чогуу ансыз деле бир топ ушул укуктарга ээбиз. Бирок эми ал жерге барып жогорку кеңешке депутат болом деп быйга өзүнүн укугун билдирип койсо, жогорку кеңеште отуруп алып влияниясы болбойт эле деленим да. Андай вообще негиз бар беле деп айтат элем. Анан президент деле вряд ли бул турмушта барып жогорку кеңешке, Кудай сактасын, барып жогорку кеңешке барат элем деген неме болбойт деп ойлойм да. Ошондуктан биз деле ойлоп атабыз, эми бул керекпи, керек эмеспи? Буну да сиздер бир чечип берсеңиздер. Эгерде алып койсок, алып кое беребиз, маселе жок бул жерде. Бирок аны бул тийбей эле мурдагы ойдон эле кете берсе деп калтырдык эле да. Ушул Бака Бекештин ушул 2 сунушу болуп атат. Биринчиси жанагы мугалимдердин главврач менен директор школдор. Биз сунуш берип атабыз. Кандидат бойдон кетип атканда мөөнөтүн азырынча токтотуп турсун деген. Толук жумуштан кетчү эмес, токтотуп турсун деп. Ушуга ал болсо толук алсын деп атат. Биз айтып атабыз, жок, токтотуп турсун деп атабыз. Ушуга бир добуш берип койсоңуз. Анан экинчиси жана депутат менен президентти алып койсун деп атат. Биз ага тийген эмес элек. Ал бизде турчу элек, биз ага вообще ал бул статьяны тийген эмеспиз да. Ал ушул жерден просто сунуш берип атат. Буну алып койгула депчи. Аны сиздер кандай чечесиздер, аны өзүңүздөр чечип бериңиздер. Ирет менен коюп бересизби? Үчүнчү Тыналиев, депутат Тыналиевден бир түзөтүү келип түшкөн. Ал дагы добушка коюлуш керек. Анын сунушу мындай болот. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-беренесинин 4-бөлүгүнө 21 жашка куракка толгон, жалпы орто билимден төмөн эмес билими бар деген сөздөрдү 23 жашка куракка толгон, жогорку кесиптин билими бар деген сөзгө алмаштырууну сунуштап атат. Сопанында бул эгерде подряд айтып кетсе, анда буну да айтып кетем биротоло. Биздин депутатыбыз сунуш берип атат. Мындан ары бул бир эле шаардык кеңешке эмес. Бул жалпы айылдык кеңешке да уже тиешеси кетип калат да. Анткени бул статья бир эле статья да, биз аны бөлө албайбыз. Эгерде биз азыр сиз менен жалпы чечим кабыл алсак, анда жалпы депутаттардын бардыгы, айыл кеңеши менен кошо шаардык кеңештердин бардыгы анда высшее образование алыш керек деген түшүнүк кирип атат. Ошондой сунушту берип атат урматтуу биздин депутатыбыз.
Ана буга чейин 21 болчу жашы, 21 ошо 23-кө көтөргөнү бул студент 22-де бүтөт да, примерно 22-ге чыкканда окуусун бүтөт. 21-де однозначно бүтпөйт да. Сиз бул менен макулсуз? Жок, мен бул силерге сунуш бердим. Мен амакыл. Жок, эми биз сиз менен дагы мындай неметип коелу, анан кийин бул туура эмес болуп калыптыр деп эртең дагы изменение келбесин. Шаардык кеңешке макул элем, бирок айылдык кеңешке макул эмес элем да. Ооба. Анда бул сунушту дагы азыр добушка койгондо анда четке кагат экенбиз. Эгерде сунушка карата да кандай чечим кабыл аласыздар? Дагы бир сунуш бар экен. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо Кыргыз Республикасынын мыйзам 22 беренесинин экинчи бөлүгү төмөнгүдөгүдөй 3 жана 4 абзацтар менен толукталсын дейт. Шайлоо комиссиялары ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген шайлоочуларды маалымдоо боюнча зарыл чараларды көрөт. Маалымат материалдары субтитрди колдонуу менен ошондой форматта болот, санариптик алып жүрүүчүдө даярдалып, окууга ыңгайлуу чоңойтулган шрифт менен басылып, брайл шрифтин же болбосо текстин файлдарын үн же тактилдик сигналдарды кайра өзгөртүү, экрандарга жеткирүү компьютердик программалар, ошондой эле башка атайын каражаттарда орнотулган атайын жабдуу пайдалануу менен даярдалышы керек деп дагы сунуш берип атышат. Бул ЦИКтин сунушу окшойт, ЦИКтан келдиби? Өзүңүздү мен колдоп кошумча Чолпон Алыбина. Бул өзү менден келген сунуш. ЦИК менен чогуу иштеп чыкканбыз да, себеби ловузаларга мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атабыз да. Мүмкүн ловузга киргенде, участкага киргенде ал эми өзүнүн атайын окуй турган процедуралар бар да, өзүнүн бир программалары. Ошолор менен мүмкүнчүлүк гана түзүү процесси каралып атат да. В принципе, бул деле жаман эмес, бул жакшы эле. Ловузаларга мүмкүнчүлүк дополнительно түзүп берүү. Бул жакшы нерсе да. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Урматтуу депутаттар, Кожокеева Махабат Дүйшөнбековна келди. ЦИКтин атынан начальник отдела по организации выборов ЦИК дейт. Сиз уполномоченныйсыз. Ушул маселелер боюнча сиз билесизби бардыгын? Макулсузбу? Ушул өзүңүздүн оюңузду айтып коюңуз. Анан эртең дагы кайра дагы башка. Саламатсызбы? Бул проект боюнча бардык кабардармын, баарын билем, бардык статья боюнча. Анан акыркы азыр 22-2-ге мурда болсо өзгөртүү киргизилип атканда, бул 2019-жылы жана ЛОВЗ боюнча норма киргизилген болчу. Ошону кайра киргизүү боюнча макулсуздар. Ооба, макул. Түшүндүм. Марат Молдонович, сөз сизде. Рахмат, саламатсыздарбы депутаттар. Марлен мырза, айтсаңыз, жана многу билим деңгээли боюнча ограничение кирбейби? Высшеобразованный же жанагындай орто билим. Ошону сурап атпайм сизден, ошо кандай болуп атат? Билим деңгээли боюнча. Билим азыр биздин депутатыбыз сунуш берген боюнча шаардык кеңештерге среднее образование, анан айылдык кеңештерге среднее образование талап бар да. Ушул талапты көтөрүп атат, сунуш берип атат, көтөрөлү деп 23-тен жашын 1-тен 23 кылып, анан сөз түрдө жогорку билими болуш керек деген сунушту берип атат. Шаардык кеңештерде, айылдык кеңештерде. Ооба, экөөнү тең бир. Анткени ал бир эле статьяда биз бөлө албайбыз да анычы. Жок, бир эле статья болгондо аны ограничение киргизгенибиз туура эмес болуп атат го, дейм. Айылдык кеңештен высшее образованиясы менен депутат таба алабызбы? Ошону азыр карап көрүш керек да. Проблема чоң проблема. Ошон үчүн могу азырынча шашпай эле турбайбы ограничение кемени, жогорку билим деген мурунку боюнча эле кете бербейби? Кандай дейсиз? Дипломдууларды текшерийбиз. ЦИКке дагы берип коесузбу мүмкүнчүлүк? ЦИКтин өкүлү.
азыркы мыйзам долбоорунун концепциясында болсо биз деген болсо кандайдыр бир эрежелерге шайлана турган талапкерлердин эрежелерин биз затрагивать эткен эмеспиз да, каралган эмес. Ошон үчүн азыр болсо бүгүн болсо өзүңүздөргө белгилегендей указ күчүнө кирди дагы, анан кийин болсо ошого ылайыктуу иш чаралар азыр борбордук шайлоо комиссиясынан жүргүзүлөт. Азыр эгерде уже шайлоо башталгандан кийин жанакы билим боюнча киргизген бул циктин ою туура эмес болуп калат го азыркыга деп. Может кийинки долбоордо шайлоо өткөндөн кийин ошол билим боюнча дагы өзүнчө мыйзам долбоор менен каралган. Марат Молдонович, бул өтө мындай ойлонуп көрө турган чоң маселе болуп атат да. Азыр мына указ чыкканга байланыштуу кичине шашып атпайбызбы? Эртең уже 17 шайлоо болот. Буну ойлонуп көрүп туруп кылбасак, анткени мындай да, биздин депутатыбыз Тыналиев сунуш берип атпайбы 3-чү беренегечи, 3-чү беренеде мынча жазылып турат да, жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн шайлоо укуктары. Ал жерде шаардын кеңештердин же айылдын кеңештерди бөлүнгөн жок да. Бардыгына кетип атат. Бардыгына бир кетип калып атат. Азыр эгерде буну бир комплекстүү ала турган болсок, анда айылдагы баягылардын баарына тиешеси бир кирип калат. Ошондуктан биз азыр туура көрсөңүздөр, кандай чечим кабыл алсаңыздар, эгерде кийин десеңиздер, биз кийин деле баары буну жакшына илектеп карап, анан сиздер менен акылдашып кайра киргизебиз. Жок, муну азыр киргизгенде буну коомдук угуу кылыш керек болот. Же ноябрга койсоңор азыр никак жетишпейсиңер да. Эл эмне дейт буга? Тем более азыр мына биз кече мен да айтып койдум эле, айылдык кеңештин депутаттары жогорку билимдүү болсун деп. Az çalışıyor da жогорку билимдүүлөрдү биз айылдан каяктан табабыз деп. Мисалы 21 депутат. Нет тут там такого. Ошон үчүн баягы мурунку менен эле кете берсек, шаардык кеңеш менен эмен анан кийин потихоньку барган муну түштөп кетиш керек, буга дайынданыш керек. Азыр сразу эле кирип кеткенди мен билбейм, мен түшүнбөйм кандай болуп калат. Туура Марат Молдонович, биз дагы ошону колдоп атабыз. Эми просто депутатка эме келгенден, депутаттан бир сунуш келгенден кийин биз аны комитетте карашыбыз керек. Чолпон абый, эгерде мүмкүн болсо ушул сунуштан баштайсызбы? Себеби уже обсуждение болуп кетти да, ушул как раз азыр ритм келип калды да. Макул, жарайт, азыр суроолорду берип алайын, урматтуу депутаттар. Сураныч. Дастан Далабаевичте сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен эки сунуш бердим эле. Биринчи сунуш бул мен Марлен Абдрахмановичке дагы айткам. Мына азыр биз бул мыйзам долбоор менен азыр главврачтарга, мектептин директорлорго ушундай уруксатты берсек, алар талапкер катары боло берсе, анда алар же иштебейт, ошо директор болуп, өтүп кетсе, андан бери иштебейт да. Жөн эле каражатты өз мектепке тартып эле ошол менен алек болот да. Депутат катары анда жакшы иштебейт. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул норманы алып салыш керек. Мен ошондой сунушту берет элем да. Административный ресурс менен пайдалануу дагы эле башталат да. Биз мына 21-жылдан баштап президентибиз өзү ошо бир топ эле эркти көрсөтүп, ошону жойгон. А биз ошол эле алып келип атабыз да. Ошон үчүн сураныч, урматтуу депутаттар, бул сунушту колдоп бериңиздерди суранат элем. Экинчи сунуш дагы бул административдик ресурс менен байланыштуу. Азыр жергиликтүү кеңешке депутат, жогорку кеңештин депутат, президент дагы тизмеге кире алат экен. Бирок давайте ойлонуп көрөлү, логика. Жогорку кеңештин депутатка эмне бар ошол гор кеңешке же айылдык кеңешке тизмеге отуруп ошол партияны алып барып? Жок да андай, чынында пайдасы жок да. Президент эч качан дагы болбойт тизмеде. Зачем сверху вниз идти, да? Ошон үчүн мен айтып атам, хотя бы талапкер катары алар дагы кирбесин деп атам. Жогорку кеңештин депутаттары и президент. Бизде бир жолу ушундай тажрыйба болгон, 2012 жылда ушундай болгон, Атамекен партиясы ушуну көрсөткөн. 1-3 депутат тизмеге кирип, анан өзүлөр чыгып кетишкен. Эми болбойт да андай. Бул жөн эле шайлоочуларды алдоо да. Туурабы? Ошон үчүн сураныч ошо чекти киргизиш керек да. Раз саясий кызматкерлерге болбойт десек, бүт барына болбош керек да, талапкер катары. Жергиликтүү кеңешке барам дегендер барсын. А жогорку кеңештин депутаттары, президент, менимче керектүү эмес.
колдоп бериңиздерди суранып элем. Рахмат. Эки сунуш болду. Кошумчалап койсом болобу? Кошумчалап. Дастан Абаевич, мындай болгондо жана мен атын атап эле коеюн, бир партиялар убагында действующий депутаттарды койгондагы шаардык кеңешке баргандагы бир өтүп алгандан кийин кайра эле алар отказ кылып койгон да. Ошондуктан бул ойлойм бул норма керек норма. Буга биз макулбуз. А бирок берки экинчисин азыр акылдашып көрөлү. Аны ойлонулу. Азыр бул жерде эме депутат Тыналиев дагы биякта отурат экен. Сөз берейинби сизге? Да. Сөз сизде анда. Рахмат. Саламатсыңарбы, Чолпон Алиевна. Мен сунушум мындай деп, баягы жергиликтүү кеңештин уже анча-мынча шаарларда уже 20 чакырылыш келип атат да. Кээ бирде 28, мына Балыкчы шаарыныкы 29 чакырылыш келип атат. Эми баягы заман токтобойт да, мына замандын талабы келип атат. Мына уже министрликтер мына цифровизацияга өтүп атат. Бирок мына АТРдин алкагында Балыкчы шаары да абдан чоңойду. Азыр кээ бир шаарлар чоңоюп атат, Бишкек чоңоюп атат. Айтарым деген уже жогорку билимдүүнү уже кийриш керек. Анткени уже шаардын маселеси бюджет чоңоюп атат. Раз бюджетти түзгөндө кээ бир депутаттардын билим деңгээли жеткени бар, жетпегени бар. Ошол себептен сунуш ушу 20 чакырылыш, уже 30 чакырылышка келатат. Баягы жогорку билимди кийирсекпи деген ойдо. Рахмат. Эми муну добуш менен чечели, урматтуу депутаттар. Кийинки сөз Дастан Артисбековичте. Рахмат. Мен сунушум жетпей калыптыр. Бүгүн чыгарын билбей калдым да. Мындай срочный болуп бул мыйзамда бар. Бирок жазуу түрүндө бергенбиз, ал же комитетке түшө эле экен да. Мен айтып элем өткөндө, жанагы сандарын көбөйтүп атпайыкпы? 51, 41 деп. Жанагы шайлоочулардын, жашоочулардын санына карата деп 20 миң менен 70 миң кылып, 70 миңден өйдө кылып. Мен жалпы ушул жерден сунуш кылдым элем, ар бир эле эмеге 10дон мандат кошуп берели депчи. АТРдин негизинде ар бир ошо шайлоо округдарына 10 мандаттан кошуп берсек деген эле сунуш бергем да. Ошондо бул жерден жана баяндамачы Айбек мырза да өзү айтканда, көйгөй маселелер чечилбей калгандыгы үчүн ушул мандатты көбөйтүп атабыз. Айрыкча Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад шаары, ошондой 20 миңден калкы көп шайлоо округдарында деп айтканда. А бирок башка 20 миңге жетпеген, бирок ошол 3 айыл өкмөт кошулган, жанагы айылдардын аралыгы айыл өкмөттүн борборуна 20 километрден алыс болгон айылдардагы жерден депутаттар чыкпай калып атат. Алардын көйгөй маселеси мындан кийин кандай болот деген суроо жаралган да. Ошондуктан Мариле мырза ушунда бир эске алып койсок жакшы болот эле. Мен 10дан кош берели бардыгына. 21-ди 31 кылалы, 31-ди 41 кылалы, 41-ди 51 кылалы. Эми бул жерде айлык албайт булар, баягы эч кандай мындай ордук деле келбейт эле го дейм да. Ошондо бул эми талап ошол жергиликтүү элден келип чыгып атат да. Мен ошо сунушумду айтайын дегем. Андан кийин жанагы мектептин директорлору, главвраштарды отпайыкпы? Бул мыйзамда мындай каралганда, булардын ошол иш орду госслужащийга кирбейт. Булар башка статус менен. Ошондуктан булар шайлоого катышканга, терең мындай шайлоого катышканга мындай укугу бар. Биз аны алып кое албайбыз. Алар укуктуу. Эгерде госслужащийга кирсе, мамлекеттик службага кирсе, анда ал катыша албайт эле. А бирок алардын бүгүнкү күндө статусу госслужащийга кирбегендиги үчүн биз алардын укугун чектей албайбыз да. Ошондуктан мектептин директорлору, главвраштар, мугалимдер, врачтар катышканга мен ойлойм мыйзам жол берет. Аны биз токтото албайбыз. Андан кийин Мариле мырза, бул мыйзамга киргизсе кандай дейсиз? Бул өтө керектүү болуп атат да. Мен кечээ эле мына Таласка барганда жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жолуктум да. Мына азыр 17-синен баштап азыркы мына иштеп аткан жергиликтүү кеңештин депутаттарына ыйгарым укуктар токтойт. Демек, ортодо 3 ай мындай ачык болуп калып атат да. 3 ай жергиликтүү бийлик, администрация, жергиликтүү бийлик, мамлекеттик органдар кандай иштейт да? Мурунку мыйзамда бар болчу. Аягына чейин баягы жаңы созыв, жаңы депутат келгенде баягы действующий токтойт деген бар болчу да. Жогорку кеңеш бизде эле ошондой жаңы шайлоо келген депутаттар мандат алганда, ага чейинки депутаттардын эмеси иши жүрө берет, ошол убакта токтойт да.
азыркы күндө мына 3 ай болуп калат экен. Ноябрга чейин 2 ай, андан кийин дагы чечимдер чыкканга чейин декабрь айы өтөт да. Халапсыз болуп калат мында 3 ай ортодо жанагы жергиликтүү мамлекеттик аткаруу бийлиги кандай иштейт да, чечимдер керек да ал жерде. Алде көптөгөн мындай бюджет боюнча каралып турган маселелер бар. Эми 3 ай күтүп калабы дейм да, депутаттар шайланып келсин, ошолорду күтүп кала турган бир мындай бир ачыктык пайда болуп калды да. Мына ошондо эгерде туура көрсөңүз, ошону азыр оңдоп кетели деп аткан ой бар да. Могу кийинки мыйзамда бир ыңгайлуу болсо азыркы мыйзамга, кийинкиге ошондой бир шартты түзүп берели, мындай бир ачыктыкты таштап кетпейли да. Мен ой пикирим ушундай болуп атат. Эми жана билим жагынан боюнча эми жергиликтүү кеңеште шайлоодо эми айылдарда бүгүнкү күндө дипломы орлор кишилер же Бишкекте жүрөт, же болбосо чет мамлекетте жүрөт. Эми айыл жергесинде мындай активный тракторист бар, элге кызмат кылган, көчөсүнө кызмат кылган жигит келиндер бар. Көчөсүн оңдоп, фонарларды тагып, көпүрө салып, баягы ошо жергиликтүү маселени, элдин көйгөй маселесин чечкен мындай эл менен мамилеси жакшы, диплому жок эле мектепти бүткөн биздин мыкты азамат келин кыздар бар. Аларга укук берели. Алардын укугун чектеп койбойлу. Урматтуу депутаттар. Экинчиден биздин баш мыйзамда, конституцияда мына Кыргыз Республикасынын конституциясында 37-беренеде так көрсөтүлгөн, эгерде ага токтосок. Ар бир жарандын мамлекеттин шайлоого жана шайланууга укугу бар деп турат. Биз аны токтото албайбыз. Эгерде ал соттошо келсе, анан бушуга таянса, ал соттон да утуп чыгат керек болсо. Ошондуктан мен ойлойм, жергиликтүү кеңештерге мындай билиминен алыс болсок, эл сыйлаган бул азаматтар, келиндер, кыздар шайланып келсин. Мен ошону сунуштайт элем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөздү да берип коюн, урматтуу депутаттар. Азынан кийин добушка өтөбүз. Бакыт Рыспаев, МСУнун өкүлү сурап атат. Саламатсыздар. Рыспаев Бакыт, Союз МСУ. Мыйзам долбоору боюнча келип түшкөн сунуштардан ушул экөөнү биз пикирибизди айтып коелу дедик эле. Биринчиси билим боюнча, негизи орто билим боюнча калганы туура деп эсептейбиз. Себеби эгерде талапкер шайлоо комиссиясына келгенде, катталып атканда дипломду сурап атат да, сурайт, эгерде биз жогорку билимдүү десек. Бирок ошол дипломду алып келип каттоо менен адамдын билими жогорулап кетет деген өзү туура эмес болуп атат да. Себеби бүгүнкү күндө билесиздер, башка жакта миграцияда, башка жакта жүрүп, өзүнүн окуу жайын көрбөй келип диплом алган адамдар толтура. Бирок ошол эле учурда айылда кандайдыр бир себептер менен билим алып, жогорку окуу жайдан окубай калып, бирок жогорку билимдүү адамдар көп, диплому жок болгону менен. Ошондуктан ошо элдин өзүнө койсок, жергиликтүү эл өзү шайлап алса. Себеби ал мына бул жерден урматтуу депутаттар айтып кетти. Ал жерде ошол айыл жеринде, аймактарда ким кандай иштейт, бардыгы жергиликтүү эл билет. Ошондуктан бардыгына шарт түзүлсө, ошонун арасынан өздөрү тандап алганга мүмкүнчүлүк берсек деп айтат элек да. Анан экинчи сунуш, азыр сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда ошол депутаттардын, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө деген мыйзамдын 5-беренесинде депутат болуп шайланган адам кайсы иштерди шайкетсиздиги жөнүндө айтылып атат. Ушул жерде биз мыйзам долбоорун толук колдойбуз. Себеби бул жерде бир маселе эң орчундуу турат да. Мына азыр АТРдин негизинде айыл өкмөттөрдө, мэрияларда, мисалы айыл өкмөттөрдө 20 адам десек, ошонун бир 8-и мурунку эле муниципалдык кызматкерлер, бирок контракт менен кызматка алынды да. Алар муниципалдык кызматкерлер болбой калды. Мурунку эле ошол жерде иштегендер, ошонун арасында айыл башчылары да бар. Анан билесиздер, мыйзамда жазылган жергиликтүү кеңешке айыл өкмөт же болбосо шаардын мэри жылына 2 жолу отчет берет деп. Мындайча айтканда, эгерде ошол кызматкерлери депутат болуп калса, анда ал өзүнүн жетекчисинен кайра отчет алып калып атат да. Ошондуктан биз ошол контракт менен иштеген адамдарды, ошол айыл өкмөттө иштеген контракт менен кызматка алган адамдарды ошол депутаттык менен шайкетсиздиги жөнүндө алар депутатка барбасын деген
чектөөнү кою боюнча ушул мыйзам долбоордо бар, ошону колдоп берүүгө чакырат элек. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Замирбек Дүйшөлевичте. Рахмат, Чолпон Алиевна. Мен негизи Айжигит мырза берген сунуш туура. Бул жанагы жергиликтүү кеңеште сессияда жанагы көп талкуу болуп, билими жоктор менен уруш талаш болуп. Анан мен айтат элем да, Айжигит мырза, биз бул сунуш боюнча биз Союз МСУ менен да көп талкуу кылганбыз да. Азыр АТРдин жыйынтыгы менен чоң шаарларга дагы 3-4 айыл өкмөттөр кошулган жерлер бар. Территория кеңейди. Бирок ошол эле мезгилде кээ бир айылда 100 кожолук бар, кээ бир айылда 1000 кожолук бар, кээ бир айылда 2000 кожолук бар. Менин практикадан алып карайын, ушул кээ бир айылдарда жогорку билимдүү талапкерлер чыкпай калат да. Ошонун негизинде буга чейин мен мыйзам долбоорун алып чыкканмын. Дастан Арсбекович жакшы билесиз. Президенттин каршы пикири менен кайра кайтарып алдым, кайра иштеп чыгабыз. Мален Абдурахманович. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына окутууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Сессияны карап атканда ошол жергиликтүү бюджеттен 1% деп биз белгилегенбиз да. Ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары билим алууга, семинарга катышууга ошол жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлүнсө, ошолор жергиликтүү кеңештин жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзамдары менен окуса, таанышса, мен ойлойм Айжигит мырза ошондо жана сиз айткан эмеге жетебиз. Окутууга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Анан эми экинчи маселе, Мален Абдурахманович, бул менин да башында бир сунушум бар эле, жанагы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча айыл башчылар дагы эме бул контракт негизинде болуп калды да. Ошол кандай болуп мыйзамга киргиздиңерби? Ошол боюнча жооп берип койсоңуз, себеби айыл башчы деген азыр муниципалдык кызматта эмес. Азыр 1000ден ашык айыл башчы бар. Эгер алар толук мүмкүнчүлүк бар да, мына мыйзамда, мурунку мыйзамыбыз боюнча турабы, жергиликтүү кеңешке талапкер болууга. Эгер алар депутат боло турган болсо, Кыргызстанда чоң конфликт чыгышы мүмкүн, күтүлөт да. Ошол боюнча жооп берип койсоңуз. Рахмат, Замирбек. Сиз полностью сиздин сунушуңузду кабыл алганбыз. Биз дагы ошондой ойдобуз. Биз айтып атабыз, эгер алар контракт менен иштей турган болсо, эки депутат болуп, анан өзүнүн ишмердигин алып барганга мүмкүнчүлүк түзүлбөйт. Биз алып салдык. Ал ошол барып контракт менен айыл башчы болуп иштесин, же депутат болсун, все. Экөөнү бириктирген бул болбойт деп кабыл алдык. Анан биротоло Чолпон жооп берип кетейинчи. Дастанбек Арсбекович жакшы бир 5 сунушун берди. Алар боюнча да жооп берип коеюн. Бардыгы өтө көйгөйлүү жакшы сунуштар. Биз баарына толугу менен макулбуз. Дастанбек Арсбекович төртөөнү сиздин сунуштарыңыздын баары кабыл алганга мындай жетиштик да, бирөөсүнө жетишпей калдык. Бул жанагы саны боюнча айтып коеюн. ЦИК менен иштедик. Сиз жазуу түрүндө келбеген менен, бирок бул ЦИК менен иштеп аттык. Алар айтат, биз жергиликтүү жерлерде шайлоо мына уже келип калды, физически жетишпей калабыз дейт. Ошондуктан ушул эле сунушубуз калып калды, калган баарын кабыл алдык. Анан дагы бир сунушту айтпай койдуңуз. Бирок мен кошумча алып кетейин. Сиз менен мындай ооз эки сүйлөшкөндө сиз айттыңыз эле да. Жана депутаттар Россияга кетип калат, башка жака кетип калат, же келбей коюшат экен дегенде мындай кылдык да. Депутаттар без уважительных причин 4 жолу бир жылда 4 жолу келбей койсо, ал мындай мандаты досрочный прекращение болот. Бар эле бул мыйзамда бар эле, ошону биз азыр тастап коелу. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Чыңгыз Ильяскожоевичте. Рахмат. Бакыт мырза, сиз жана жогоруда өзүңүздүн сөзүңүздү айтып кеттиңиз. Көптөгөн адамдар чет мамлекетте жүрүп, Россияда жүрүп, диплом алып атат депчи. Сиз кылмыштын жасалгандыгы боюнча сөз айтып атасыз азырчы. Азыр биздин ушул жогорку окуу жайларыбыздын дарегине шек келтирип атасыз. Эгерде ошондой учурларыңыз бар боло турган болсо, укук коргоо органдарына барып туруп кайрылып коюңуз. Эгерде жок болсо, антип сүйлөгөндөн кичине ойлош керек да. Эгерде бар болсо, сөзсүз түрдө барып кайрылып коюңуз. Рахмат. Болуш кетели? Окшойт, Анда эми
акырын эми көтөрели корутундуга. Мен чекесинен айтып кетерейин, сиздер добуш берип коюңуздар. Мыйзам долбооруна депутаттардан келип түшкөн сунуштар боюнча, урматтуу депутаттар, биринчи Дастан Далабаевичтин сунушу. Эки сунуш келип түшкөн, бир түзөтүүнү кабыл алуу, анан бир түзөтүүнү добушка коюш керек болуп атат. Мыйзам долбоорундагы 17-берененин 2-1 бөлүгүнүн 1 пункттары жогорку кеңештин депутаты же президентти кошпогондо деген сөздөрдү алып салуу боюнча. Ага биз макулбуз, аны алып койсок тура болот. Ушул сунушту алып коюуга макул болгон депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы? Жок. Анан экинчи мыйзам долбоорунун 2-беренесин жана главврачтар жанагы алып салынсын дегенде добушка коем. Жартылай, себеби бул жерде с учетом предложения Маматалиева болуп атат да. Туурабы? Жок, биз айтып атабыз, буга каршыбыз депчи. Жок, буну биз директор школдор жана главврачтар депутатка талапкерликке кое берсин деп атабыз. Ооба, только приостанавливать да, жумуштан чыгып кетпейт, приостанавливать бара берсин деп атабыз. Анда бул биз Дастан болсо айтып атат, жок, кетсин деп атат жумуштан. Ошон үчүн Дастандын сунуштарына биз каршы болуп атабыз. Дастан Далбаевичтан биз каршы чыгып атабыз. Ошондо анда эме Марлен Абдрахманович берип аткан сунушту добушка коем, туурабы? Ошондо эгер сиздики өтсө, бересиз, жок, Дастан Далбаевичтин бересиз, аны мен каршы чыгып атабыз да, каршы чыгышыбыз керек. Дастан Далбаевичтин сунушу боюнча. 2-берене боюнча. Ооба, 2-берене. 2-беренен добушка коем, алып салынсын дегенде. Ооба. Четке кагабыз дегенде. Жок, ал катышпасын дегенде? Катышпасын деген. Катышпаган. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул? Мектептин директорлори, главврачтар ушул шайлоого катышпасын деп берип атат. Жок, катышканда жумуштан чыгып кетсин деп атат. Мен азыр себеп түшүнбөй калышасыз, туура эмес добуш берип коет. Ошондо болсо Дастан Бекешевдин немеси четке кагуу боюнча добушка коем. Биз мурдакы редакцияда калсын деп атабыз. Убактылуу бошотуп, анан если депутаттыкка нетсе, депутат болуп калат, болсом өзүнүн ишине кайтып келет тең. Мурдакы редакцияны калтырабыз. Ошондо Дастан Далабаевич берген сунушту четке кагуу боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. Макул? Макул, четке кагуу боюнча. Каршы? Эки каршы. Өттү. Ал жерде сунуш мындай, ал жерде сунуш, Дастан Далбаевич, ал жерде сунуш, жок, ал жерде сунуш кандидат болуп чыгып атканда жумушун таштап чыксын, же временно токтотуп отпускага чыгып анан бара берсин деген эле маселе. Эме Дастан Далбаевич. Эгер ошол шайлоодон өтүп калса, анда өзүнүн ишин тапшырып, келип депутат болот. Ал мурунку мыйзамда Чолпон Алайым, анда биз азыр концепциядан чыгып атабыз, иштей берет. И главврач да депутат болот, и директор да депутат болуп иштеп келип атат бүгүнкү күндө. Мен кошуп чыгып коечу, бул мындай. Дастан Бекешевич, бул мындай. Эгерде местный бюджеттен акча алган врачтар, местный бюджеттен акча алган мугалимдер болсо, алар чогуу иштеше албайт. Себеби ал местный бюджеттен чыгып атпайбы, конфликт интересов. А так как мисалы Бишкек шаарында, башка шаарларда ар кандай да, бирөө местный бюджеттен каржыланат, бирөө республикалык бюджеттен каржыланат. Мен жана мыйзамды айтып кетпедим. Жанагы мыйзам, госслужащий мыйзамда мамлекеттик кызматкерлер деген өзүнчө бар. Главврач менен мектептин мугалимдери, директорлор, врачтар ал статуска кирбейт. Алар не госслужащий. Ошондуктан алар параллельно депутат да болуп, и өздөрүнүн директорлугунда, мугалимдигинде, главврачтыгында алып барганга бүгүнкү күндө мыйзам жол берет. Мыйзам жол берет. Ошо мен тактоо иретинде эгерде өтүп калса, ошого таасири жокпу деп атам. Депутаттар туура эмес түшүнүп калды. Ошону тактоо иретинде мен сурап атам да. Ошол мыйзамда кандай каралды? ЦИКтин эмесине
Өзүңүз. Бул норма боюнча 2019 жылы жергиликтүү кеңештердин депутатына жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусуна өзгөртүүлөр киргизилген. Бул уже шайлоодон өткөн болчу. Ошол директор, руководитель учреждений здравоохранения менен образовательный ДК болсо, алар болсо талапкер болуп барганда өздөрүнүн талапкерлигин, жумушун, ыйгарымдыктарын убактылуу токтотуп турушат дагы. Кийин депутат болгондон кийин жанакы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусунда 5-беренеде жазылган. Алар болсо депутаттык ыйгарымдыктар менен айкалыштырганга мүмкүнчүлүк бар. Бул деген 2019 жылы көптөгөн арыздаттануулардын негизинде келген. Бул качественный состав депутатов на местном уровне, чтобы повысить. Түшүнүктүү. Урматтуу депутаттар, азыр анда эмесе Дастан Далабаевичтин сунушун четке кагат экенбиз. Четке кагуу боюнча добушка коем, эски редакцияда калсын. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул. Каршы ошондо Дастан Далабаевичтин 2 сунуш тең четке кагылды. Туурабы болсо? Бирөө кабыл алды, бирөө четке кабыл алды. Биринчи кабыл алынды. Жанагы жогорку кеңештин депутаттары жана президент параллельно жогорку кеңешке барат деген, бара берсин дегенди алып койдук да биз. Барбайт дейм. Ал барбай турган нерсе да. Жогорку кеңеш мурда манипулировать этип барчу да, биз ошондо алып койдук. Кийинки депутаттын сунушу Маматалиевден 3 түзөтүү келип түшкөн. 2 түзөтүү кабыл алынды жана 1 түзөтүүнү добушка коебуз. Бул лоузалар боюнча экен. Ошол мүмкүнчүлүк чектелген жарандарды немелерин коргоо боюнча урматтуу депутаттар жакшы эле сунуш экен. Добушка коем, добуш берип. Участок барганда алар өзүнчө окуш керек деп, аларга мүмкүнчүлүк түзүп берүү да. Бул жакшы нерсе. Макул. Каршы жок. Анан 3-чү депутат Тыналиевдин сунушу. Бул боюнча аябай чоң обсуждение болду. Урматтуу депутаттар, мен айылдык кеңеш деп сунуш берген жокмун. Мен именно шаардык кеңеш. Азыр бияктан айтып атасыңар да, килтейген АТРдин алкандар 70 000 адамда 31 образованный киши жок дегенге алып барып атат да азыр. Бул жерде Айжигит мырза, бул жерде жергиликтүү кеңеш болгондон кийин шаардык кеңеш, айылдык кеңеш болуп бөлүнбөйт. Мен просто ошо сунушум жок дегенде азыр биринчи фазасын хотя бы шаардык кеңештерге кийире турсакпы деген ойда. Мен айылдык кеңешме макулмун, кээ бир айылдарда ар кандай кишилер, жаштар жок. Кийинки шайлоого даярдап. Жергиликтүү кеңеш деп берип атасыз да, сиз жергиликтүү кеңеште ошол баягы кичинекей шаарлар, айылдар бардыгы кирип кетет да, сиз мындай общий формулировканы ошондой берген экенсиз, ошон үчүн биз ошондой карап атабыз. Урматтуу депутаттар, анда эмесе депутат Тыналиевдин сунушун добушка коем, добуш бериңиздер. Четке кагуу боюнча макул деген депутаттар добуш бериңиздер. Чопановна, уруксат процедурный. Койбой туруп атазбайт эт, кийин сунушту кайра берем мен. Депутат Тыналиев азыр комитеттин жүрүшүндө өзүнүн берген сунушун артка кайтарып алды. Туурабы? Анда эмесе бул маселе каралбайт. Анда эмесе урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун азыркы добуш берилген алымча кошумчалар менен биргеликте толугу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Экинчи окууда. Макул? Каршы? Жок. Анан бардык фракциялардан сунуштар келип түшүп атат. Экинчи, үчүнчү окууда бир карап коелу деген. Бардыгы бар, 4 түштү, 3 баягы. Ыйман Нурулунку бар, ынтымак, альянс, ишеним ата журт. Ооба, азыр тиги командировкадан түшөт, самолеттон коюп беришет, регистрациялык даттар. Урматтуу депутаттар, 3-чү окууда
кабыл алуун жогорку кеңешке сунуштайбыз деген депутаттар добуш берип коңуздар. Макул? Каршы? Жок, рахмат. Отделдин Султан, могул маселе боюнча ар бирин стенограмма боюнча туура неметкенге аракет кылгыла, аябай жакшылап көңүл бургула, бул керектүү мыйзам болуп атат, урматтуу депутаттар. Эми кийинки маселе, ар түрдүү маселелер. Чолпоновна, баягы пакет менен кетти. Эки мыйзам, ошону эске алып коюңуздар. Эки мыйзам пакет менен кетти, бир. Добушка койбодум го. Ооба, ошо, всё. Эме, Султан, хорошо? Ана дагы кийин башкача неметчү. Пакет менен кеткен мыйзамга добуш бердиңер, урматтуу депутаттар. Экинчи жана үчүнчү окууда. Рахмат чоң. Жанагы мени социалдык комитетке уруксат берүү. Азыр ошого өтүп атабыз. Ал ар түрдүү болуп калды. Повесткада бар? Биз мындай маселелерди комитеттен комитетке өтүү маселелерин биз дайыма бул практикабыз, биз ар кандай маселелерди карайбыз. Урматтуу депутаттар, ушул маселени мындай пресса жок карасак жакшы болот эле. Ар кандай маселелер бар. Жабык түрүндө. Отдел камсыз кылып бериңиздер.